Ошто айрым импорттолгон товарларга бажы төлөмү кошулду. Мындай пикирин бир топ жылдан бери Кытай өлкөсүнөн жүк алып келип саткан соодагерлер нааразычылык менен айтып чыгышты. Бул жакта бажы тармагын монополияга айлантып алгысы келген тараптар бар дешет алар. Мындан улам көптөгөн жүктөр бажылык тариздөөдөн өтпөй турат. Ош Эркестан багытында бүгүнкү күндө 1000 чукул машина кезекке туруп Кытайдан жыккан жүктөрдү Ошқа алып келеді. Бұл деген нәрсе жүктің кескин азайып, айдоочулардын жүксүз, ишсиз қалғанын баяндайды. Бир. Бұл айдоочу эле эмес, бұл мамлекеттин бюджетине акча түшпөй калды деген түшүндүрөт тугандар. Ар бир машинадан импортунан какой-то 50 миң, 30 миңден 50 миң долларга чейин акча түшөт мамлекетке, эгер жүк чыгып турса. Мурда бир жүк ташуучу унаада 3 түрлүү жүк келген болсо, 3-өөнө 3 башка нарк төлөшкөн. Апрель айынын башынан тартып бул көрсөткүчкө өзгөрүүлөр киргизилип, эми бардык товарлардын баасы бирдей болуп калган. Мындагы төлөм баштапкы баадан алда канча көп төлөнүп жаткандыктан жүк алып келүү кескин кыскарып кеткен. Ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу Орусияга жүк ташуу солгундап, ишкерлерге ыңгайсыз болуп жатканын айтышат. Товарларды ташууну токтотушту. Ташууну токтоткондон кийин альтернативный азыр Өзбекстандан товар чыгат. Өзбекстандан өзүңөр билесиңер, растаможкасы аябай аз. Биздин бюджеттин основной пополнениясы бул таможня менен налог болуп эсептелет. Бизде нефть дагы жок, газ дагы жок. Основной источник дохода бизде бюджетте бул налог менен таможня. Ошол основной доходдордун бирөөсү уже мындайча айтканда токтоп калып атат. Мишат эткен жери бул ошол тарифтердин көтөрүлүшү, анан кээ бирки таможня процедураларынан усложненный вариантка өтүп кетиши. Ош шаары менен Бишкектеги бажы төлөмдөр эки башка деген ишкерлердин пикирин Түштүк Батыш бажы башкармалыгы четке кагат. Айтымында ар башка буюмдарга бирдей нарк коюлбайт жана бажы биримдигине кирген өлкөлөрдө нарк бирдей каралган. Бажы биримдигинде бир гана тариф бар. Бир гана бажы биримдигинин единый таможенный тарифи бар. Ал тариф менен 5 мамлекеттен Россия, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия бир тариф менен пошталар алынат да. Налог на добавленную стоимость болсо, ар бир мамлекеттики өзүнчө. 12% бизде Кыргызстанда, Казакстан башка мамлекеттердин өзүнүн налог на добавленную стоимости бар. Тарифтер эч ким эч кандай кылып өзгөртө албайт. Биздин Кыргызстанда, тем более Кыргызстан ичинен Ошто, анан Чүйдө деген андай вообще болушу мүмкүн эмес. Если пошлина менен облагация тететилип турган 3-чү мамлекеттин товары болсо, баарына биригип бир тариф коюп койду деген андай болушу мүмкүн эмес эч кандай. Ишкерлердин айтымында пандемия башталгандан бери көп алгоритмдер иштелип чыгып, бизнес чөйрөсү жакшырган. Ошол убактан бери күнүнө Кытай тараптан 120 контейнер жүк чыгып турган. Учурда апрель айынын башынан тарта бүгүнкү күнгө чейин болгону 280 уна жүк алып кирген. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Уулкан Зондугызы, Пирамида.